Саламатсыздарбы, ага эжекелер. Мен STEM инновациялык колледжинин окутуучусу Какиев Сапарбек. Авенден Келбил программасында ссылкаларды, студенттерге тапшырмаларды жөнөткөн жолун көрсөтүп берейин деп чечтик. Google'га киресиздер. Chrome дегенге. Киргенде ссылканы жаза турган, сайтты жаза турган жерге жаңыдан жаза берели. Тилди өзгөртүп алабыз. Avien. Точка. Усу. Точка. Кейжи. Бұл жерге қош чекит жазабыз. Қош чекит 80-82 деп жазсақ чыгат. Логин пароль сурайт. Сиздер Авиенден кирген логин парольдөрүңүздү киргизесиздер. Биздики даяр. Ошон үчүн киргизип бир жолу киргизип койсоңор, экинчи жолу ушундай даяр болуп калат, сактап калат. Ушинтип киргизе бересиздер. Уже биз кирип келдик. На расписание учет посещаемости дегенге кирсек. Бүгүн мыналарга мен жүктөп болдум. Жүктөгөнбүз. Кийинки эртеңкиге жүктөп коюш керек. Бүгүн түштөн кийин эртеңки боло турган сабакка, мисалы бүгүн четверг, бейшемби, эртеге жума күнкүгө өткөзүшүбүз керек. Эртеге мен мына группаларга сабагым бар экен. Ошол группаларга жүктөп бердим. Онлайн сабак жолун деп мурунку сабактарга жөнөткөнүм. Эми дагы мен материал PDF жөнөтөйүн. Бул жерде файлдан тандап алабыз. Мисалы мен дөдө китептерден 10 класстын китебин окуйбуз биз. 10 класстын китебин окуйбуз. Орусчасын жөнөтөйүн. Бул жерге жазып коем. 10 класс. Физика. Ошонун ичине сынак кылып коеюн. Сактайбыз. Мына загрузка деп көрсөтүп турат. Уже сакталды. Сакталды. Ушундан студенттер көрүп, Келбил программасынан студенттерге түшүп барат. Группалар ар бир студенттерге. Болду. Ссылка жүктөйүн десек, мен YouTube'га кирейин. YouTube'га кирип, мен bir теманы алайын. Мисалы биз ускорение деген теманы сабакта алайлы. Ошол сабакты
Ошол сабакты көрүп атабыз. Могу жерден ссылкасын алабыз. Копировать. Ускорение, так же как и скорость, имеет направление. Следовательно, эта величина векторная. Если векторы скорости и ускорения направлены в одну сторону, Загрузить то тогда экинчисине скорость мисалдар тела болот. будет возрастать с течением Ссылка дегенге копировать кылып келдим. Ушу мисал алып дагы бул жерге ошол жерде көрүнгөн жазып койсок да болот. Мына темасын алып Пирожкин физика мисал катарында сохранить этсек, движение с ускорением, ссылка менен кетет, болду. Ошо студенттерге түштү уже келгенде. Көңүл бургонуңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге пайдасы тиет деген үмүттөмүн.